эми кээ бирлерди мен угам, коучторду угам, бизнес коучторду угам. Айткан нерселердин көбүнчөсүн мен туура көрдүм. Динден да алыс эмес. Ошол эле бирок ошол эмес кээ бир жоолук салынып деле балким мындай диний айтып аткан адамдардын исламдагы нерсени буруп коюп атканын көрүп атам. Ошондойлорду акырында кээ бирлер сон жок укпай эле койгула деп коем. Анткени сөзсүз айтканда биз молдолор артта калбашыбыз керек. Имамдар артта калбаш керек. Азыр деле диний саясат деп коебуз го. Ошол жеринде алып келгенде мисалы имамдар дайыма жаңы курс повышение квалификация өтүп атпайбы азыр. Муфтият ошоно көңүл буруп, мисалы улам окутуп атат. Эмнеге окутуп атат? Анткени себеп мындай артта калып калбасын депчи, баягы эле жолдо калып калбасын. Ошону мисалы мен кээ бирде чыккан ырларды угуп коем. Жаңы клиптерди, жаңы кинону көрүп кое берем. Жаңы мисалы анан кийин ошол ырчы менен же болбосо ошо кинону тарткан адамга жолуга турган болсом, мындай оңдоп коюшуң керек. Айтасыз ачык. Ачык айтып коюш керек. Анткени мен молдомун да. Эгерде мен айтпай турган болсом ким айтат?